Assalamu alaikum туугандар. Мен ушул интернет баракчасынан силерге кайрылгым келет эле да. Кечээ бир жаңылыкты окудум. Жомарт Оторбаев Андашка барып, тагыраак айтканда Көпүрө базарга барып, эл менен сүйлөшүптүр да, жергиликтүү эл менен. Андан кийин расмий түрдө төмөнкү маалымат кеткен. Биз деген инвесторлорду тартып атабыз Андашка, Андаштагы жанакы австралийлерге уруксат берип атабыз, бирок жергиликтүү эл каршы чыгып атат деп. Бирок бүгүн кайра маалымат чыгып атат, жергиликтүү эл интернет аркылуу кайрылуу кагаз жибериптир Жомарт Оторбаевке. Жок, биз деген каршы эмеспиз, инвесторлор келсин, австралийлер иштесин, жумушчу орундар пайда болот. Биздин жергиликтүүлөр байый баштайт, биздин айыл өнүгөт деп айтыптыр да. Анан ошол бир кызыктуу нерсе болуп атат, ошого бир кандайдыр түшүндүрмө керек болуп атат. Биз деген инвесторлорду тартып реклама кылып, чет элден аябай көп адамдарды чакырып атабыз. Мисалы үчүн менин жумушум эле ошондой да. Элге өлкөбүздү реклама кылам, келгиле иштегиле дейм да. Бирок инвесторлор анализди жасагандан кийин келгенге мүмкүн эмес деп атышат да. Ушул жерде кандай болуп атат? Жергиликтүү баягы месторожденияда жашаган калк өзү каршы чыгып атабы же кандайдыр бир политика болуп атабы? Мен укканым боюнча Вексельберг, Машкевич жана Прохоровдун кандайдыр бир кызыкчылыктары бар болчу ушул биздин кен байлыктарыбызга. Алардын оюну же. Ошон же болбосо кандай бир биздин өкмөт инвесторлорду тарткылап атат, биз иштеп атабыз, бирок кандайдыр бир кыйынчылыктар ушул тынчытпай атат да, ишибизди ийгиликтүү кылдырбай атат. Ошон үчүн маалымат так керек, маалымат жакшылап мындай кичине көз карашты тазараак кылалы да, көрөлү эмне болуп атат, чындыкка жетели. Эгерде силерде кандайдыр бир маалымат болсо, комментарий катары же видео катары жиберип койгула суранам.